Assalamu alaikum туугандар. Бензин насостун давлениясын кайсыл жерден текшеребиз, канча давление бериш керек? Бул машина Audi A4 старый поколение. Бирок бардыгы эле бензиновый двигательде ушундай рампа болот, подача, обратка болот. Ошол бардыгы эле машинада бирдей. Давление текшергенде дагы бирдей эле. Азыр бул жерде подача рампага прямой кирет. Обратка через клапан обратка кетет. Бул обратный клапан. Туура аталышы кандай болот билбейм, мен ошо обратный клапан деп атап коем. Бул клапан рампага 3,8 давление толгондон кийин ашканын обратный шланга аркылуу бакчакка кое берет. Давленияны текшергенде подачадан текшеребиз, рампага чейинки келген жеринде до рампа текшеребиз. Текшергенде ар кыл мындай съемниктер бар. Буну ошол эски топливный фильтрлерден кесип алганбыз. Ошондой алып кесип алсаңар болот. Дагы башкача съемниктер бар, мисалы болт менен ката турган болуп калат или да всякий да. Ушул жерден текшересиздер. Бул жерден без клапан текшерсеңер, мына клапаны жок. Прямой текшергенде бензин насос через топливный фильтр где-то бир 7 көрсөтөт манометр. 6, 7, 8 разный. Главное ошо 3,8ден ачыкча болсо болду. Бензин насос өзү холостой текшергенде 6дан баштап 15ке чейин көрсөтөт. Бул клапан болсо бул жакта рампада стабилдүү давлениени кармап берет. 3,8ден ашкандын бардыгын обратный бакка куюп салат. Бензин насосто мисалы биринчи чыгарбай текшерсеңер, ушул жактан текшересиңер. Анан чыгарып да текшерсеңер болот. Уже чыгарып текшергенде биз только бензин насос иштеп атабы, иштебей атабы, ошону гана текшере аласыз да. Бул жакта болсо топливный фильтр толгонбу, толгон эмеспи, бензин насос давление кандай айдап атат, мындай иш учурунда текшергенге бул жакта негизи жакшы болот, толугураак маалымат болот. Ошонго бул жактан текшерсеңер болот. Кээ бирки машиналарда бул недоступный болот, бирок шлангалардын бул жагынан айтор кайсыл жери ыңгайлуу болсо только подачадан текшере бересиздер. Бул болсо манометр, ошо жидкий нерселер текшерген нерсени манометр деп коет. Бул болсо газдын манометри, влагостойчивый болот. Буну ошол буу саткан жерлерден алганбыз. Анан бул жерин болгарка менен таштетип, ошо атайын шлангага даярдап алсаңар болот. Мүмкүнчүлүк болсо бул жерде баягы ичиндеги давленияны пропускать эткен кнопкалар бар. Ошондой алып коюп койсоңор дагы өтө жакшы болот. Ушул туугандар, ушу кесипке кызыккандар менен бөлүшүп койгула.